Салам достор, Кыргыз жаш көч коомдук бирикмесинин менчигин китеп долбоору бүгүн онлайн форматта өткөн өтүп. Бүгүн болсо бизде конокто ушул кыргыздын кыйын кыздарынын бири Асель Акмат эжекебиз болмокчу. Асель эже азыркы учурда Түркия мамлекетинин Селчук университетинде магистрант болуп окуйт. Андан тышкары өзү журналист, режиссер кесиби боюнча Айтор Кыргыздын келечекте бир көп үмүттөндүргөн кыздарынын бири. Кандайсыз Асель эже? Жакшы, рахмат. Өзүңөр кандайсыңар? Жакшы, шүгүр. Түркияда кар барбы? Түркияда жок, кар жок. Жаздагыдай эле погода, күн жылуу эле. Бирок эртең бир аз кар жаашы мүмкүн деп көрсөтүп атат интернет. Жакшы, бүгүнкү биздин долбоор эже мен сүйгөн китеп деп аталат. Бул жака келип конокторубуз өздөрү жакшы көрүп, сүйүп окуган китептери менен бөлүшөт. Эмне себептен ал китепти окуп калышкан, Айтор ал китептен алган таасирлери боюнчачы даярсызбы? Ооба, бир аз толкундонуп атам, бирок даяр болгонго аракет кылып атам. Жакшы, анда баштайлы. Сиз бүгүн биздин ошол көрөрмандарга кайсы өзүңүз жакшы көрүп, сүйүп окуган китебиңизди айтып берген жатасыз? Ооба. Негизи эле ушул сиз жазып калганда абдан кызыктым. Чындыгында абдан кызыктуу долбоор экен. Анткени китеп бул мындай жашоону өзгөрткөн бир курал десек жаңылышпайбызго. Ошол себептен мен өзүмдүн жашоомдо эң көп таасир тийгизген китеп жөнүндө ошол досторубуз менен дагы бөлүшөйүн дедим. Эгерде башкаларга дагы ушундай болуп, албетте ал китепти балким колдонуп эле жүрөсүздөр, балким менден дагы жакшы пайдаланып атасыздар ал китепти. Бирок арабызда балким ал китепти билбегендер дагы болсо, аларга мындай кандайдыр бир жардамы тийсин деген максатта ушул китеп жөнүндө айтып берейин дедим. Анткени ушул убакка чейин мындай мени таасирленткен китеп ушул китеп болду да. Бул эми мындай кандай десем, илимий бир изилдөө деп деле айта албайм. Илимий изилдөө дегенде мисалы буга чейин билбейм, мындай буга чейинки долбоордун коноктору кайсы китептер жөнүндө айтып беришкен, кандай багыттагы. Бирок мен ушул өзүм кызыккан жашоо жөнүндө, албетте жашоо жөнүндө айтып бергенге тажрыйбабыз аз болсо дагы, бирок колдон келишинче айтып, өзүмдүн ошол китеп менен өзүмдүн басып өткөн же болбосо өзүм аз да болсо ашыра алган нерселерди салыштыруу иретинде айтып берейин деп атам. Бул китеп Сыр деп аталат. Сиз окуган болушуңуз керек тилеге. Сыр деген китепти окусаңыз керек. Кыргызстанда деле көп жайылган, негизи эле дүйнө жүзү боюнча бул абдан көп окулган китептердин катарын толуктайт. Австриялык жазуучу Ронда Бёрн жазган. Бул фильми дагы бар. Балким китебин окугандар фильмин көргөн чыгар. Мындай жашообуздагы мындай болуп жаткан окуялардын баардыгы бул өзүбүздөн экендигин айтып берет да. Албетте бул көптөгөн темада. Сиз окугансыз да, тилек билесиз да? Азырыңыз бул китепти автору жөнүндө да айта кетсеңиз, жана эмне себептен окуп калды элеңиз? Бирөө сунуштады эле же? Ооба, мен автор боюнча көп деле маалымат билбейм, бирок ал японча продюсер экенин билем. Продюсер жана жазуучу экенин билем. Ронда Бёрн австралиялык экенин билем. Түркчө болуп бир аз кечирим сурайм. Ошондой эле автор жөнүндө башка маалымат билбейм. Ал эми китеп жөнүндө бул көптөгөн илимий изилдөөчүлөр, окумуштуулар, ар кайсы өзүнүн тармагындагы мындай ийгиликтүү адамдар айтып беришкен да. Бул китеп дагы кызыкканым, мен мисалы бир эле адам жазбайт да бул китептичи. Бир канча окумуштуу, бир канча илимий изилдөөчү, бир канча философ өздөрүнүн ойлору менен жана башка кесиптин ээлери өздөрүнүн ойлору менен бөлүшүп, бирок ошол китепти окуп жатканда мисалы бир эле адам айтып берип аткандай сезим тартуулайт да. Мисалы бир эле бир канча адам экенин маалыматым жок, бирок бир канча адам, бир канча кесип ээлери айтып беришет. Ошону угуп жатканда мисалы Тилек мырза эле айтып берип жаткандай эле сезим калтырат да, бир эле адам. Бирок баардыгы мына ошол жашоонун сыры тууралуу айтып беришет да. Бул китепти негизи 2006-жылы чыккан экен.
дүйнө жүзүндө басылып, бирок мен алган китепте бул 2012 адашпасам 2012 басылган, анткени котормосу да оригиналы ошол 2006 чыгып, башка тилдерге которулса керек, адашпасам. Мага бул китепти апам белекке берген. Апам албетте ойлобогон эмес болуш керек, Аселдин жашооуна ушундай таасир берет же Асел ушул китептен ушунча таасирленет деп ойлобосо керек деп ойлойм. Апам жөн эле мындай китеп, апам менен атам мугалим болгондуктан биздин үйдө абдан көп китептер бар да. Тилекке каршы мен ошолорду көп окуучу эмесмин. Мындай абдан көп китеп, чын айтсам мен таң каламын, ушундай бир үйдө ушунча китеп барбы депчи. Анткени атам апам экөө тең мугалим болуп, атам көп жыл директор кызматын аркалаган үчүн дагы мындай студент кезинен бери чогулткан китептер дагы эле үйдө мындай бир эме да, коллекция сыяктуу да. Ошого аябай таң калайм. Мисалы мен азыр бул жактан түркчө китептерди алып эле бир аз эле көбөйүп кетти деп ойлонуп калам да, мындай Кыргызстанга кантип алып кетем депчи. Ата менен апама ошончо китепти чогултканда мен аябай мындай суктанам, бир жерде аябай таң каламын да. Ошол китепти дагы мага апам белекке берген. Негизи көп китеп белекке берчү, ошолордун арасында десем болот да. Бул китепти ошентип алгам, как раз ошол учурда мен мектепти бүтөйүн деп жаткам. Мектепти бүтөйүн деп жатканда бул китепти окуганда мен чындап аябай таасирленгем. Адашпасам 2002 9-10 класстарымда да, адашпасам ошол китепти алгам. Анан мен бул нерсени көбүнчө мен 11-класста көп колдондум. 1-курста, 2-курста, анан башка этаптарда колдонгонго аракет кылдым. Бир чети мен оюн ойнодум бул китеп менен. Анткени ошол жерде жазылган нерселерди практика жүзүндө аткарууда бул абдан кызыктуу да. Чын эле ишке ашабы же ишке ашпай калабы? Мисалы китептегидей кылып көрөйүнчү деп ойнойсуң да. Анан кызыктуу дагы болот. Анткени сен результат кандай болот билбейсиң, анткени гарантия жок да. Китепте жазылган болсо деле, ал бир адамга иштесе, может экинчи адамга иштебей калышы толук мүмкүн да. Мындай бир аз реалист болгон үчүн дагы мындай ошондой окшойм. Анан көп нерсени аракет кылып көрдүм. Азыр айтат түшүнүксүз болуп калат. Может, бул китеп жөнүндө кыскача айта кете турган болсок, негизи эле ушул жашоонун ар бир ойлогон ойлор нерсеге айланат деп жазылат да бул китептечи. Мисалы, азыр Тилек мырза эшикке чыгып бир кар жаган деп фантастика кылып салалы, кар жаган ойлоп эшикке. Албетте бул мындай реалдуу болуш керек. Мындай ошондой нерсе, мисалы, ичке ашпай калат да. Мындай азыр кар жаайт деп уверенно чыкса, кар жаабай койсо, албетте манай түшүп, бул нерсе ишке ашпай калышы ошол үчүн да. Ооба, ошол үчүн максаттар мындай реалдуу болуш керек да. Ал китепте айтылат, ойлор нерсеге айланат деп. Эмнени ойлосоңуз, ошол нерсе реалдуулукка айланып чыгат дейт да. Бул нерсени ошол эле абдан көп белгилүү музыканттар, Бетховен, ошондой эле абдан мурдагы мындай аябай белгилүү адамдар колдонушкан деп айтылат да. Вавилондуктар ошол эле китепте жазылат. Эмне үчүн бул сырды элдин баардыгы билген эмес депчи. Анткени элдин баары билсе, ошол падышалар, элдерди, кыргайым элди, жөнөкөй элди иштеткен падышалар бул нерсени билип алса, элдер дагы ошондой даражага жетип, мындай жашоолорун жакшы жакка өтүп калмак. Ошол үчүн бул бир гана падышаларда кимде бийлик бар болсо, ошол адамдарда гана сакталып келген деп айтылат да. Ошол китептин башталышында дагы ошондой эле мен өзүм режиссер жакта дагы билим алган үчүн мен фильмдерге дагы кызыгып, ошол атайын фильмин дагы көрүп, бир эле жолу көргөн эмес, бир канча жолу көргөм. Анткени ар бир көргөндө ар башка таасир калтырат да. Ошол фильмди көргөндө дагы китеп менен фильм окшош, секрет. Фильм менен китеп окшош. Фильмде албетте бул визуализация дагы жакшы болот да. Китепте мен анткени кубанам, биринчи китепти окуганым үчүн, анткени китепти окуганда мен өзүмдүн фантазиям, өзүмдүн визуализация менен ошол нерсени көргөм да. Анткени азыр экөөбүзгө бир китеп берди, бирок экөөбүздүн кабыл алуубуз эки башкача да. Анткени биз ар бир адам оригиналдуу эме дегендей, уникалдуу дегендейчи. Анан сиз башкача кабыл аласыз, мен башкача кабыл алам. Бул нормалдуу нерсе да. Экөөбүздүн окшош кабыл алуу мүмкүн эмес. Ошол сыяктуу, мисалы, китепти окуганда менин фантазиям башкача болуп, өзүмдүн фантазиямда
ал фильмди мындай фильмди эмес, китепти мындай оюмда жараткан да ошол жактагы окуяларды. Анан кийин фильмин көргөндөн кийин таптакыр башкача бир образ жаралды. Анткени уже фильм даяр да. Ушундай нерсе айтылган экен, бирок ого бетер сен жакшыраак түшүнүп каласың да. Ошол нерсеси бул китеп дагы, ошондой эле фильм дагы болгону бул абдан кызыктуу деп ойлойм. Анан негизи мен башка досторума окшоп же өтө деле көп китеп окугандардын санын толуктабайм, тилекке каршы. Бирок аябай китепти тандап окуйм. Анткени чындап кызыгышым керек, чындап ошол тема же ошол окуя мага кызыктуу болуш керек. Анткени кызыксыз болсо мен өзүмдү жөн эле кыйнап эле окуй албайм да. Жөн эле маалымат үчүн деп, мага ошол маалымат чындап керек болуш керек. Ошондой эле учурда кызыктуу болуш керек. Кээ бир түрдө болот, бул жакта предметтерге байланыштуу, медиага байланыштуу китептерди окуп калган. Албетте бир тараптан кызыктуу, бирок бир тараптан мындай толук окугандын пайдасы жок деп мындай мугалимдер менен деле ачык эле мындай айтам да. Анан кээде түшүнүшөт, кээде жок сен баарын окушуң керек дешет, бирок ошентсе да мен өзүмдүн оюмду айтам. Мисалы, если көп кызыкпай жатсаң, ал китептин толук окугандын деле кереги жок деп ойлойм. Өзүңдү кыйнап элечи, сен ошол нерсеге чындап кызыгышың керек да. Ошол мага эң көп кызыктырган китептердин бири мына ошол секрет, сыр, кыргызча сыр, орусча тайга ошол сыр китеби, фильми болгон. Бул нерседе ошол ойлогон нерселер ишке ашат, ошондой эле реалдуулук. Мисалы, бир нерсени ойлоп жатсаңар, ошол нерсеге ишенип, ошол нерсеге аракет кылсаңар, бул мындайча айтканда адамды өзүнүзү өнүктүрүү, өзүнүздүн таанууга да кирип кетет. Ошол үчүн дагы мага кызык болду, окшойт деп ойлойм. Визуализация бул чын эле абдан көп таасир берилет деп айтылат да. Сиз бир нерсени элестеттиңиз, ошол нерсе тез күндө кабыл алынат. Мен ошону бирок ошол эле учурда мындай динге дагы байланыштырдым. Мисалы, биз мусулмандар дуа кылабыз, дуа кылганда уже бул деле визуализация да. Ушундай болоюн же ушундай болсун дегенде, ошол сыяктуу эле ал жакта мисалы Аладдин жанагы сыйкыр мультфильм бар го, ошонун эсебинде берет да. Бирок ал китепте айтылат. Мисалы, кимдир бирөө ошол сыйкырдуу Аладдин болушу мүмкүн делет. Кимдир бирөө үчүн Кудай болушу мүмкүн делет, динине жараша. Кимдир бирөө үчүн мисалы просто эле супермен, мен суперменим, дайыма колдойт, коруулойт деп мисалы. Ал ар бир адамдын өзүнүн тандоо да, кайсы динде болот, кайсы эмени тандайт, кайсы ишенимди тандайт, ошого жараша өзүнө мындай тандап алып, ошол нерсеге карата аракет кылса, мындай ошого ишенген бир күчү болуш керек деп айтылат да. Ошол нерселер абдан көп таасир берген мага. Жана айтып өтпөдүңүзбү, ошол китепти окуп жашоомдо аябай көп колдондум депчи? Келиңиз бир-эки мисал. Азыр жашооңузда кандай иштеди? Мен жашоом азыр кандай болсо бүт баарын ошол китеп менен колдонгом дебеймби? Эң эле биринчи түрдө мен олимпиадага катышкам 11-класста. Ошондо биз мектепте айылда окуган үчүн бизге районго чыгыш бул өзүнчө бир өтө чоң бир аракетти талап кылчу. Анан мен мен 2 сабактан катышчумун. 9-класстан 11-класс 3 жыл. 8-класста ал мектептерде эле катыштым, мектептин арасында эле. 9-дан баштап мектептер арасында болчу да. Азыр кандай билбейм, олимпиадалар биздин учурда ошондой болчу. Анан кыргыз тили жана адабияты, ошондой эле англис тили жана адабияты сабагынан катышчумун, 2 сабактан. 2 сабак эң эле жакшы көргөнүм ошол 2 сабак болчу, калганы жакшы деле эмес дейби. Калганын просто жаш алыш үчүн эле окучумун. Анан ушул 2 сабактан катышчумун. Анан кыргыз тили ал өзүңдүн эне тилиң, бирок ошентсе да грамматика бул мындай өзүнүн тил болгон менен деле кыргыз тилин билбеген нерселерибиз болуп турат да. Жөнөкөй эле сүйлөмдүн түзүлүшүн көпчүлүгүбүз туура түзө албайбыз. Анан мисалы ошол сыяктуу кыргыз тилин, анан англис тилин болуп ошол эмеде план коюп, мындай ал жакта китепте айтылат да, элестеткиле, анан ишенгиле, анан кабыл алгыла дейт да. Силер мындай чын эле ошол нерсени уже силер ошол олимпиададан мисалы районго өткөндөй болуп, мен мындай аябай менин фантазиям күчтүү деп айта албайм. Күчтүү дейин десем, мен азыр космосто жүрбөй элемин, азыр мен жерде эле жүрөм. Кандай десем,
ошондо мындай элестетүүм ушунчалык реалдуу болот окшойт деп ойлоп калам кээде. Ошол олимпиадада ута элек деле мен райондон алдыңкы эместен алып алганымды элестетип, ошол нерсени негедир кабыл алганда мен уже сынакка кире элек деле олимпиадада эмне деп койчу эле, тест толтурганга кире элек деле, олимпиадага катыша элек деле уже мен мындай бул жагында бар болчу да, уже мен алдыңкы биринчи же экинчи эместен алам дегенче. Еще орто мектептер, еще бизге мен орто мектепте окугам, орто мектептер менен кошуп бизге лицейлерди кошуп салчу. Лицейлер күнү түнү алар жатып окушат да, лицейдечи. Биз үйдөн ишин да кылабыз, малды да карайбыз, үйдү дагы жыйнайбыз. Айылдагы мектептерде жашоо ушундай да. Шаарда окугандар балким түшүнбөй калышы мүмкүн. Айылда ошондой. Лицейдегилер эртеден баштап түнгө чейин мындай жумушу жок, только окуу. Айылда болсо суу ташыйсың, мал карайсың, башка иштерди кыласың. Еще биздин чаканыраак бизнестерибиз бар болчу, алар менен алек болчу иши кылса ар тараптуу болуп эле анан ошентип олимпиадага киргенде уже Манастын 7 осуятын англисче айтып бергиле деген акыркы суроо болгон. Анткени биз ага чейин тең келдик да, лицейдеги окуучу менен, лицейден окуучусу менен мен кийин подружкам болуп калган ал кыз. Англисче вообще аябай сонун сүйлөйт, мындай чындап абдан таланттуу, чындап абдан мындай сонун кыйын окуган, кыргыздын дагы кыйын кыздардын бири да, ал кыз дагы анан экөөбүз азыр деле кээде байланышып калабыз ал кыз менен. Ошентип анан Манастын осуяттарын айтып 7-синде мен адашып кеткенмин. Ошентип мен 2-чи орун болуп калгам. Тиги лицейдеги окуучу 1-чи орун болгон. Анан бирок мен үчүн бул чоң жетишкендик болчу, анткени орто мектеп, Байрыр орто мектеп, лицей деп анан ошентип, бирок мен ошентсе дагы 1-чи, 2-чи эместе алып, мындай мисалы ошол эмеде колдонгом да, элестетип уже алдыңкы эместе, напримерчи. Өз кызык, ошондо аябай кызыккан окшойт деп ойлоп калам, мисалы азыр билбейм, олимпиадалар может анча деле кызыктуу эмес, мектеп учурунда эме го мындай көздөрүм күйүп ушундай жасайм, мен ушундай кылам депчи, анан ошондой болгон. Анан Манаска келгенде деле ошол сырды колдондум окшойт деп ойлоп каламын. Анткени мен Манаста келгенде биринчи жылда философия бөлүмүндө окугам. Философия бөлүмүнө өтүп, анан өзүм да коркком. Мен эмне болом философия бөлүмүндө окуп алып депчи. Мен котормочу болом же журналист болом деген 2 максатым бар болчу. Мындай карасам, котормочу болоюн десем, уже ар бир эле экинчи кыргыз дебейин, ар бир эле мындай экинчи адам мындай өз алдынча деле тил үйрөнсө, котормочу боло алса болчудай дейм, профессиональный эмес, конечно. Бирок ошол канчалык бир деңгээлдечи. Анан ошентип котормочулук кесиптен баш тарта баштадым, анча кызыкпай баратып. Бирок менин балым туура эмес да тандап салгам. Манас тапшыргандар, окугандар жакшы билет. Тандоо да башкача, эгерде маалыматым жок болсо кыйыныраак болуп калышы мүмкүн экен. Мен билбейм, эмнеге 1-чи экономика, 2-чи философия, 3-чү мындай түшкөл тандап салган, билбейм, мага жол көрсөтүп багыт берген мага эч ким болгон эмес да. Жада калса менин ошо башка абитуриенттер чоң ата, чоң апа, ата-апасы менен бирөөсү булар эмнетип келип атат, өздөрү келе албайбы деп карап таң калып аларгачы. Мен болсо мен эч ким ише албайт. Өзүм эле жүрөм, документтерди тапшырып коюп эле. Анан кийин ошентип эч ким жол көрсөткөн эч ким болгон эмес. Ошентип биринчи туура эмес анда философияга өтүп калгам Манаста. 1-чи жыл окуп, анан ошо казырлыкта окуп жүргөндө көп билдим. Бөлүм алмаштырсам болоорунчу. Анан ошол бөлүм алмаштырганда анда дагы мен ушул китепти колдондум, ачыгын айтканда. Журналистика, коммуникация бөлүмүндө окуганымды кайра элестетип, ошол жакта жүргөнүмдү, радиодо сүйлөп атканымды, Манас FM радиосунда баштагам да, эң биринчи радио менен Манас FM, 1-чи радио. Ошол жактан визуализация кылып, элестетип, ал жакта жүргөнүмдү, эфирге кантип кирип баратканымды, пультту кантип микшерлерди ойнотуп атканымды, музыкандай деталдуу элестеткиле деп айтылат да ал китепте. Мен да ошону колдонгонго мындай бир чет оюм болду. Көрөйүн, эмишке ашат, ашпайбы. Бир чети аракет да кылып көрдүм. Ошентип ушул нерселерди дагы колдондум да. Ошонун негизинде мисалы мен бүт эле нерсени ошентип мындай уже мен мындай кабыл алдым окшойт.
мындай бир нерсени аябай каалап атсам мен элестеп берем башымда кечке ошол эле боло берет мисалы башка нерсе вообще ойлонбой калам да. Анын сөзү ишке аша. Например, Стамбулга келгенимде эле мен Бишкекте жүрчүмүн, өзүңүз билчүсүз, мен Бишкекте жакшы өзүмдүн кесибимди сүйчүмүн, мындай кандай десем аябай деле тажап андай учур болгон эмес, бирок мен Стамбулда жашап көргүм келчү, Түркияда. Анткени кызыкчумун, мурда келип кетип жүргөнгө дагычы. Сизге мен ачылгым келип атат деп ачыла берейин деп. Мен рабочий стол деп коет го ноутбукта. Ошол жерде мен Стамбулдун сүрөтү бар болчу. Мисалы, сиз дагы конокко келгенсизде, ошол учурларда менин рабочий столумда Стамбулдун сүрөтү турчу дайым. Анткени мен физикалык түрдө Бишкекте, ойлорум боюнча Стамбулда жүрчүмүн. Кызыктуу да мындай карап колдонгондо. Бул албетте оюн, конечно, эч кимге жамандык тийгизбеш керек, эч кимге зыян келтирбеш керек. Бирок өзүңдүн максаттарыңда жетүүдө колдонсоң болот. Бирок ошол эле маалда ал жерде да айтылат, эч кандай мен ойлойм да, мисалы, аны биз китепти окуп деле, окубай деле мындай ошол китепти окубай деле кээ бирлер ошону туура аткарышат да. Мисалы, балким сиз окуй элек болсоңуз, сиз деле туура аткарып аткан нерсени билбей элечи. Кээ бирлер окубай туруп, конечно, туура эмес аткара бериши мүмкүн. Ошол жерде да айтылат, мисалы, бир адам жөнүндө жаман ойлоп атасың дейт да. Бирок ал биздин оюбуз башкаларга таасир бере албайт экен да, мындай ошол китепте айтылат. Биздин оюбуз бизге гана таасир бере алат экен. Мисалы, биз ойлоп эң жакын адамдарыбызга жашоонун өзгөртө албайт экенбиз да. Биз только өзүбүздүн жашообузду өзгөртө алат экенбиз. Анткени мен башка адамдын ордуна ойлоно албайт экем тилекке каршы. Ошол үчүн эң биринчи кезекте өзүңөр ойлогула, жана өзүңөр кандай ойлосоңор ошондой болот дейт да. Жаман ойлосоңор жаман, жакшы ойлосоңор жаман. Конечно, бул нерседе 100% гарантия жок. Бирок кыргыздар мурда эле айтып койгон, бул китеп фильм чыга элек деле жакшы тилек жарым ырыс деп. Ошо кыргыздар жөнөкөй сөз менен айтып койгон да, ата бабаларыбыз. Анан ошол дагы туура деп ушул китептерди дагы анализ кылып, эми албетте бул китеп менен эле жашагыла дегенден алыспын. Анткени толтура китептер бар. Просто кандайдыр бир учурда, кандайдыр бир моментте мындай силердин эгерде жоготуп ала турган эч нерсеңер жок болсо, колдонсоңор болот деп сунуштайм. Анткени мен дагы колдонуп кээде мындай оюн ойнойм да. Анткени сен бир ийгиликке жеткенде, сен ал ийгиликке жетсең деле эч нерсе дегенде, ошол ийгиликке жеткенде сен мындай жагымдуу бир сезим тартуулашы мүмкүн, бирок сен ошол ийгиликке жетпей койсоң деле сен жашооң бүтүп калбайт да. Жашоо өтө берет, эч нерсе деле болбойт. Ошол үчүн просто эле колдонуп көрүүнү сунуштайм да. Жакшы. Кийинки суроо, эмне үчүн адамдар мен эме сөзүмдү кыскартпасаңыз мен эле сүйлөп отура берем. Эмне үчүн адамдар китеп окушу керек? Сүйлөгөн жакшы көрөм. Эмне үчүн адамдар китеп окуш керек? Мен укканды жакшы көрөм. Анда болду анда. Издешпей табышкандар деп койчу эле. Жакшы суроо. Эмне үчүн адамдар китеп окуш керек? Китеп окубасак биз, мисалы, мен канча 18 жашта бир китеп окудум дейли, мисалы. Ошо боюнча мен азыр 23 жашта болсом, мисалы, дагы эле китеп окубадым. Менин дүйнө таанымым ошол боюнча эле калып калат дерлик. Жашоодогу тажрыйбалар, жашоодо кезиккен адамдар бир аз өзгөртүшү мүмкүн, бирок китептей болуп таасир бере албайт. Дагы бир жакшы жери ушул китеп көп окуганда, мисалы, башкалардын катасын кайталабаганга дагы шарт түзүлөт экен да. Албетте биз баардык китептерди окуп жетишпейбиз, дүйнөдө канча китеп бар, кандай гана сонун китептер бар, алардын баарын жетишпейбиз, бирок ошол жогоруда айтып өткөндөй, мындай тандап, чындап эле керек болсо, же чындап кызык болсо, анткени мен айланамда көрүп калам, кызыкпай деле же жөн эле китеп окуш керек деп эле окуй бергендер да бар экен да. Мен таң калам, мындай кантип кызыкпай туруп, мындай убактыңызды ушинтип кетирип атасыз, анткени ар бир секунд бул аябай маанилүү го. Ошол үчүн чындап керек болгон, анткени ошол керектүү нерсени пайдаланып, мисалы, мен ойлойм да, кээ бир адамдар бир китеп окуп деле бир 10 китептен алган нерсени ала алышы мүмкүн. Кээ бир адамдар 10 китеп окуп деле ошо бир китеп окуган адамдай болуп көп нерсе ала албай калышы мүмкүн да.
Албетте мен бул нерсе менен китеп аз окугула деген чакырыктан алысмын. Болгону мындай түшүнүп окуганга чакырам да. Анткени ушундай нерселерди мен досторумдан, өзүмдөн аябай көп жолуктурдум. Мындай түшүнбөй эле окуй берсең болбойт экен. База деп коет го, башталгыч билимсөз болуш керек экен. Мисалы, ошондой эле мен өзүн өзү өнүктүрүү ар ким ар кандай жанрга кызыгат го. Мен ошо эң биринчи өзү өнүктүрүү китептерине көбүрөөк кызыгам. Башка китептерге салыштырмалуу. Мындай кызыгып окугандарым ушул жанр эмелер да, ушул багыттагы китептер. Анан психологияга абдан кызыгам. Психологиялык китептер чындап. Ошол эле маалда мен психологиянын дагы бир мындай оор түрлөрүн окуп көрдүм да. Бирок менин тишим өткөн жок. Анткени мен ал үчүн башка жөнөкөй китептерди, орто китептерди окушум керек. Мен дагы мындай кыйыныраак, оор китептерди окуганга психология жаатында мен билимим жок болгон үчүн дагы мага оорураак болгонун сезе алдым да. Ошол үчүн тишибиз өткөн, түшүнгөн китептерди окусак сөзсүз түрдө бул бизге пайда алып келет. Анан сөзсүз түрдө таасир берет деп ойлойм. Эгерде жашообузду өзгөрткүбүз келсе, бир ордусда тургубуз келбесе, бир ордусда тургубуз келбесе болот туура. Сөзсүз түрдө китеп окуш керек. Жакшы. Эгерде бир эле ордунда тура берүүнү кааласак, мисалы биз түбөлүк эч нерсе жок да. Анан ушундай азыркы мээбиз кандай болсо, ушундай мээ менен эле өлгүбүз келсе, анда окуй эле коюш керек. Жакшы. Кийинки суроо, сиз окугуңуз келип жүргөн китеп, мисалы, кыялданасыңбы ушул китепти окусам деп? Балким жетпей китебиңиз бар. Же жокпу? Жок, менин жетпей китеп жок. Мен бир нерсени кааласам дароо аткаранга аракет кылам. Бирок мен мындай ошо өзүмдү мындай ошол нерсеге көндүргөнгө аракет кылып, жакшы көндүрө албай жатсам, мен мындай бат-баттан болгонун каалайт экем да, көп нерсеничи. Анан китептердин дагы кыска варианттары болот го. Жалпы болгон үчүнбү мен толук вариантын эмес, ошо кыска варианттарын окуп, же аудиолорун угуп, ушундай экенмин да. Бирок бул албетте бул минус жагын деле көрбөйм, бирок эгерде убактыңыз болсо, албетте толук вариантын окуганга эмне жетсин, бирок убакыттар болсо, кыска вариантын өзүңүзгө керектүү жерлерде окуган деле мен үчүн жетиштүү деп ойлойм. Жакшы. Кийинки суроо китептен тышкаркы болот. Бактылуусузбу? Албетте, ойлонбой туруп жооп бере алам. Өзгөчө ушул учурда Кудайга миң мерте шүгүр. Эң сонун. Анан кийинки суроо, кандай ойлойсуз да адам бактылуу болуш үчүн эмне керек? Абдан сонун суроо. Мага философиялык суроолор аябай жагат да. Мындай жакшы го, бир жообу жок, өзүмдүн оюмду айтып, бактылуу болуш үчүн эмне керек, Эң биринчи жан дүйнөнүн тынчтыгы. Жан дүйнөң тынч болсо, анда сен демек бактылуусуң. Анан бакыт кичинекей эле майда нерселерди деп айта алам. Мисалы, мен жамгыр жаганын көрсөм, сүйүнөрөм, мисалы да. Мисалы, Стамбулдагы деңизди көрсөм деле мен сүйүнөрөм, мага бактылуулук тартуулайт. Аны мен Стамбулдагы деңизди көрүш үчүн мен акча төлөп аткан жокмун, мисалы. Жамгырды көрүш үчүн акча төлөп аткан жокмун, мисалы. Эми мисалы күндү жакшы көргөндөр да болушу мүмкүн, бирок мен жамгыр адаммын да. Анан мисалы күндү жакшы көргөн адамдар күндү көрүш үчүн акча мисалы төлөбөйт. Ошол үчүн кээде көп талаш болот го, акчаң жок болсо бактылуу боло албайсың деген сыяктуу. Биз досторубуз менен дагы аябай мындай ар кандай философиялык суроолордо мындай башкача дагы ой жүгүрткөнгө аракет кылып көрөлү деп аракет кылып көрөбүз да. Анан кийин ошондо дагы көп талаштар жаралат. Ошол үчүн бакыттар билбейм, кичинекей эле нерсе деп айта алам. Мындай көп бактылуу болуш үчүн көп деле нерсенин кереги жок. Албетте ал адамдын эмесине жараша дагы болот, каалоосуна жараша дагы, алтынына деп коет беле кыргызча. Кээ бирлер көп нерсе каалайт, кээ бири кичинекей нерсе каалайт. Азырынча мен кичинекей эле нерсе, балким кичинекей нерсе дегеним чоң нерсе болушу мүмкүн. Ушу жакындарымдын, өзүмдүн ден соолугум, аманчылдыгым, кыргыз элинин тынччылыгы, ушулар. Албетте, бирок мынтсем эле анан Асель үчүн материалдык байлык таптакыр мааниге эмес экен деген дагы ой жаңылыш. Албетте, анткени маанилүү, бирок экинчи орунда окшойт. Бирок ситуацияга жараша дагы өзгөрүп турат. Ар кандай айтор, ар кандай. Дайыма эле бактылуу болуп жүрөбүз. Кийинки суроо саясаттан. Рахмат.
саясатка кирбей эле койбойлу деп. Бир эле суроо. Эме саясаты жок эле тынч эле жашап атат деп. Жеңил эле балким сиз сыйлаган саясатчы Кыргызстандан баягы сиз жактаган, сиз колдогон деп эми жөн гана саясатчы катары сыйлайсыз кимди? Мен бул суроого жооп бергим келбей эле, жооп бербейм. Анткени эч ким мен сыйлаган, эми кандай сыйлаган десем баарын эле сыйлабагандык болуп калбайт да. Мен аябай ошол адамды мындай кумир туткан жок Кыргызстанда. Бул кесибим журналист болгон үчүн эле айтып аткан жокмун. Эми журналист деген бир тараптуу Асель катары жооп берип жатам да. Жок. Жок. Жакшы. Азыр биз оюн даярдап. Буйруса сиз болсоңуз балким сизди колдойм. Азыр эч ким жок, чын айтайын. Жакшы, биз сизге оюн даярдаган болчубуз. Жанагы 4 фотки одно слово деген оюн бар эле го. Ошого окшош кетет, бирок биздики башкачараак да, кыргызча. Биз сизге сүрөттөрдөн коллаж кылып туруп эме даярдаганбыз, макалдарды. Мен акылсыз экенин ушинтип анан билдирип коесуңар деп. Бул жерде жанагы тапканды элестетип атып таап алсаңыз болот да, буйруса. Хорошо, оюндун шартын түшүндүрүп бересизби? Оюндун шарты ошол 4, 5 же 6 сүрөт болот. Макал табыш керек, э? Ооба, ар бири бир маанини түшүндүрөт, анан ошол маанилерди кошсоңуз эле бир макал келип чыгып калат. Макул аракет кылайын, мен бирок макал эмес азыр. Эми аракет кылайын, окей. Унутуп бул макалды. Ыйлаган бала сакал менен ойнойт. Атасынын сакалы менен ойнойт. Ыйлаган бала, эмне деп койдум? Сакалы менен ойнойт дейт. Оозу күйгөн сүткө айран дүйдө ичет. Башка макал болчу экен. Так, экинчиси келди окшойт, э? Сонгон. Так, экинчи. Так. Альдей, Тарбыз, Эркиндик, Гитеп, Өлүм. Эркиндикпи? Тарбыз. Эбеби анда баладан дарбыз жарылганча кутуласың, небереден өлгөнчө кутуласың. Өлгөндө эми ушундай бар го, небереден өлгөндөн кийин кутуласың деген бар. Ооба, биринчиси ишенимдүү түрдө айта аламын. Биринчиси бул эме так жана баланын ою талаа албай калат, э? Бир макал, небереңен өлүп кутуласың дейт, анан дагы ошонун башында бар да. Ооба. Унутуп атам. Балаңан кандай эле? Арбузду не кылып атат? Дарбызды. Бөлүп атат, жарылып. Ошондо кандай болуп калат? Союппу? Жок, бөлүп атат дедиңизби? Баладан бөлүнгөндө кутуласың. Балаңан бөлгөндө кутуласың. Балаңдан бөлүп кутуласың, небереден өлүп кутуласың. Да. Кутуласың. Эме сүрөттү аябай сонун берсиңер. Бул эркиндик го. Эми эркиндикти көрдүм мындай. Так, үчүнчүнү ачып атам. Акыркы макал. Так, балдар. Балалуу үй мазар, баласыз үй мазар. Жок дегенде акыркысын таптым, э? Экөөнтөн эле таптыңыз. Экөөн чала бучук деп коет эле го. Кызыктуу экен аябай.
Асыл эже, рахмат ушундай алтындай убактыңызды бөлүп, биздин эфирге келип, пайдалуу нерселерди айтып бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Буйруса бир Сизге рахмат. келечекте өзүнүн атын алтын тамгалар менен тарыхка жазып кеткен инсандардан болушубузга тилектешпиз. Анан буйруса Кыргызстанга келип, биз үчүн дагы бир көптөгөн жакшы иштерди, жакшы эмгектерди кылат деген дагы ишеничтебиз. Чоң рахмат силерге дагы. Чындыгында абдан жакшы долбоор экен. Мен ойлойм, канча ушундай долбоор аркылуу кайсы бир жаштарга, мектеп окуучуларына, негизи эле балким өзүбүз изденген бизден улуу ага эже байкелерибиз болсо дагы ушул нерселерди мисалы ошо адамдардын айтып бергенине караса балким аз да болсо таасирленип канчалык бир деңгээлде китеп окуганга мындай салым кошуп жатсаңыздар, бул силер үчүн дагы негизи эле коом үчүн чоң жеңиш. Ушундай сонун долбоорду ишке ашырып коом үчүн берип жаткан үчүн дагы силерге дагы чоң рахмат. Мен үчүн дагы абдан кызыктуу болду. Чоң рахмат эже, аябай сонун болду. Экөөбүздүн маегибиз кайсы бир окуучу, студент же бир адамга пайдасы тийген болсо биз үчүн чоң жеңиш болот. Дагы бир жолу терең ыраазычылык. Чоң рахмат силерге дагы, ийгилик. Эркин микрофон бересиңби? Ооба, эркин микрофон берип кайрылып алсаңыз болот биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Абдан жакшы, ушул учурдан пайдаланып силерге өзгөчө рахматымды жогоруда да айтып өттүм, ийгилик каалайм. Анан албетте бул буюрса YouTube'га жүктөлөт да. Ооба. YouTube'га жүктөлгөндөн кийин ошол бизди көрүп жаткан ар бир көрөрмандын ошол ар бир өзүнүн жашоонда мындай чындап эмнени кааласа ошол нерсесине жетүүсүнө чын жүрөктөн тилектешмин. Анан кийин ушундай кызыктуу, өзүңүз кызыккан, базалык билимиңиз бар тармактардагы китептерди окуганга көп чакырат элем. Ошондой эле сөзсүз эле китеп окуш керек десе эле адабий китептерди же романдарды же болбосо тарыхтарды окубастан эми аларды да окуш керек албетте, бирок көбүрөөк ушул өзүңүздү өзүңүз өнүктүргөнгө, психологиялык жактагы китептерди, негизи эле жашооңузду жакшыртканга, анткени мамлекеттин ичиндеги бир адамдын жашоон жакшыртса, демек ал мамлекетке деле канчалык бир деңгээлде салым да. Ошол үчүн мисалы эгерде колубуздан келсе ошол билгендерибиз менен бөлүшүп бир 5 адамдын жашоонун жакшы жакка мындай аз да болсо өзгөртө алсак, бул дагы бир мындай билинбей туруп бул мамлекетке, негизи эле ушул Кыргызстанга болгон мындай билинбеген бир салым болуп да эсептелет экен да. Ошол кичинекей нерселерден улам чоң нерселер жаралат экен. Биз ошо көпчүлүгүбүз дароо эле чоң нерсени каалап эле кичинекей нерселерди көбүнчө унутуп коет экенбиз. Ошол үчүн көбүрөөк мындай өзүбүздү өнүктүргөнгө жараша, мындай өзүбүздүн биринчи жан дүйнөбүздү байытканга, жан дүйнөбүздү толтурганга көбүрөөк бир аракет кылууга чакырат элем да. Анан мен ойлойм, сөзсүз түрдө ушул жан дүйнөбүз ток болуп турса, ач болбой, ошондо гана биз башкаларга дагы жардам берип, анан ошол эле учурда материалдык байлыктагы жан дүйнөбүз ток болгон учурда сөзсүз түрдө өзү эле келет болуш керек деп ойлоймун. Ошол үчүн эң биринчи башыбызды, жан дүйнөбүздү мындай курсагыбыздан мурун толтурсак, өзүбүз дагы биринчи, өзүбүз дагы адам катары өнүгүп, андан кийин бир мамлекетибизди же болбосо кайсы бир чөйрөнү же болбосо өзүбүздүн балдарыбызга деле бир жакшы тарбия берип, ушундай бир коомго бир пайда тийгизе алсак, бул жакшы жетишкендик деп эсептейм. Эң сонун сөздөр болду. Кудай буйруса, сизге окшогон кыргыздын жаштары көп болсун. Баарыбыз биргеликте бир тарыхка из калтырып, мамлекетибизди күчтүү бир өнүккөн мамлекеттердин катарына чыгарган жаштардан бололу. Өзүбүзгө өз бата берип. Ооба, биз дагы мага азыр ушул жаштардын бири-бирин колдоп, бири-бирине мындай мен бизден улуураак мундагылардан байкайм да. Азыркы бийликте отургандарда мисалы көрө албастык бар, мындай кандайдыр бир ишкөйдүүлүк бар, бирок Кудайга шүгүр, мен ушул биздин чөйрөдөн, биздин муунда, биздин өйдөрөөктөгү жаштар, бизден
кандай айтсам, бизден улуураак жаштар ошондой эле биз курактагы жаштар мындай тескерисинче бири бирин колдоп, бирөө ийгиликке жетип атса сүйүнүп ушул нерсени көбүрөөк баалайм да мындай. Мурдагы салыштырмалуу азыркы жаштарда мындай ошондой көрө албастык, ичи тардык, ичкүдүүлүк деген жаман нерселер анчалык азайды деп мындай албетте туура дагы ойлошу мүмкүн, туура эмес дагы ойлошу мүмкүн, бирок менин көз карашымда ушундай да, анткени чын эле мындай бири бирине колдоо көрсөтүп, бирөө ийгиликке жетип атса чындап чын ниети менен сүйүнгөндөрдү көп көрүп кубанбай койбойсуң да. Ушундай эле болуп жаштар бири бирибизди колдоп жүрө берели. Ооба, эң сонун. Рахмат Асель эже. Коштошкум келбей атат да койсуң.